Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, мына 1 секунд мурун бизге материалдарды берди. Азыр сотторго мына Кыргызстанда кандай сот болуш керек? Кантип биз көз карандысыз сот системасын курабыз дегенде, мына ушул сот тандоо кеңешинин мүчөлөрү эң маанилүү. Буга чейин дагы ушул жерде турган фракциялар сот тандоо жиберишкен. Бирок жоопкерчиликти алган жок. Сот системасы кыйрады. Ошондуктан биз булар ким экенин, мурда кайда иштеген, кантип ушул жерге келип калды, булардын баскан жолу биз карашыбыз керек да. Эмне үчүн 1 секунд мурун бул жерде маалыматты бердиңер дагы, биз кайра эч кимди көрбөй, тааныбай, билбей туруп кантип добуш беребиз биз? Ошондуктан эмки жумага жылдырышыбыз керек. Мындан башка дагы маанилүү маселелер бар. Кимдер экенин, же буга чейин маалымат таратыш керек эле. Мына азыр комитет өттүңөр дагы, азыр кайра ушул жерге берип атасыңар. Кантип биз буларды көрбөсөк, укпасак, сот боюнча абдан чоң маселелер бар. Жогорку соттун төрайымы эмне үчүн кетип атат? Булардын ар биринин көз караштарын угушубуз керек. Буга чейинки саясий камоолор, ошонун бардыгын, ошонун камаган соттордун бардыгы мына эмне үчүн ушундай абалга келдик, кимисине кандай эскертүү берди, талдап туруп анан чыгарышыбыз керек. Азыр мына мен жанатан бери карап отурдум. 5 секунд мурун мына ушул жерде булар тууралуу маалымат бердиңер. Булар билбесек биз карашыбыз керек. Кимдер келатат? Журналисттердин, коомчулуктардын элегине салышыбыз керек буларды. Анан жөн эле мындай кылган болбойт. Жанар Кубанович, буга чейин количество большинство караган, андан кийин количество меньшинство караган баары. Ушулар тандап мына бүгүн алып чыгып атышат. Иса Сейсекулов сөз сөйдү. Иса Сейсекулович, микрофон үйүз. Рахмат. Урматтуу коллегалар, урматтуу Жанар Кубанович. Бул соттор тандоо кеңешинин кандидаттарын өткөн жылдын аягына чейин документтерин тапшырган баары. Баары тең талдоодон өткөн. Коалиция көпчүлүктүн сунушу боюнча 3 кандидатураны сунушталышыбыз керек. Бул үчөөнү биз жыйын өткөзүп туруп ушул залдан шайлаганбыз. Ошондой эле мен ойлойм, оппозиция өзүнчө жооп берет, сот өкүлдөрү өзү жооп берет. Ошон үчүн толугу менен кандидаттардын баарын тең иликтеп, жактырып, шайлап өзгөрдү курамы. Курам өзгөрдү. Биз коалиция берген, көпчүлүк берген курам өзгөрдү. Анан эми кимде суроо болсо, пожалуйста, бүгүн берсеңиздер болот. Рахмат. Биз сотторду тандоо кеңешин кандай кылып тандоо атсак, бул тандоо кеңеши дагы сотторду ошондой кылып тандоо атат да. Мына сиздер тандаган соттордун бириси 114 миллион сом акчаны төгүп берди. Жеп иштим деп. Ана силерде да жоопкерчилик болуш керек да. Жогорку соттун төрайымына кылмыш иши козголуп атат. Ана кантип силерге эл ишенет? Силердин коом алдындагы жоопкерчилик болуш керек да. Ошол сотторду тандаганда силер тандагансыңар да. Биз кандай кылып капка шөбөгө салып тандап аткандай кылып, силер да ошондой кылып тандап атпайсыңарбы? Кадырына карап тандап атсыңарбы, же капчыгына карап тандап атсыңарбы? Айтор, силер жоопкерсиңер. Бүгүнкү сот системасынын чирип жок болгондо сиздердин да жоопкерчилик бар да. Коом алдында, эл алдында, мыйзам алдында, акырет алдында, адилет алдында. Мен араңыздардан бир эле кишиге суроо берейинчи. Шералы Равшанбеков деген бар экен, мындай Верховный соттун судьясы экен да. Менде мындай суроо. Мен жоопкер болуп бир сотко эмне атам да. Менин сөзүмдү угуп туруп соттош керекпи? Мен катышышым керек беле андай? Сиз мындай тажрыйба соттук катар айтыңызчы. Рыскелди Чыныбекович, албетте сиз сот отуруму өтпөйт. Туура. Рахмат. Бул мыйзамдын талабы. Менин үстүмө бирөө арыз жазып, ар намысыма шек кетти деп. Сокулук райондук соту мени чакырбай туруп айып салыптыр. Кече өткөн жумада Чүй область соту мени айыпталуучунун сөзү болот, адамдын эки көзү болот да. Менин көзүмдү көргүсү келбесе сөзүмдү көрүп койбойбу? Жок, 40 мүнөттө мени дагы соттоп салышты. Ушул соттордун баары силер тандап атсыңар да. Мен депутат соттолуп атам, чындыкка жетпей. Кайта жогорку кеңештин депутаты жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзү үчүн куугунтукталбайт. Бул конституциялык талап. Аны да эске алган жок.
колунда ДСП материалдар турат. Совершенно секретно деген. Ошолорду көргөзөйүн десем, көрбөй туруп мени соттоп атат. Силер 10 секунд кошуп койсоңуз. Силер Атамбаевди сотко алып келе албай атасыңар. Мен сотко барайын десем катыштырбай атпайсыңарбы? Мени 40 минутта соттоп атасыңар. Текебаев 2 жыл соттоп атпайсыңар. Ана каяктагы соттордо акыйкат? Биз кимди тандап атабыз? Вот силер тандаган соттор акыйкат менен чындыкты ошондой кылып тандап атат. Рахмат. Кийинки сөз Акаев Жанарбек Кубанычбековичте. Рахмат. Мен процедураларды бузбайын деген гана маселени айттым. Урматтуу Иса Шешенкулович, сиз жооп берип атасыз. Канат Керезбекович. Айрым мурда кандидаттыгы өткөн талапкерлер бүгүн келип алып, өздөрү кайра курамга кирбей калган ушул жерден угуп атпайбы? Ушул жерден угуп кайра үйүнө кетишти азыр бул жерден. Мен мурда өттүм эле дейт. Мен ордума башканы киргизип коюптур дейт. Оппозициялык азчылыктын дагы жыйын өтүш керек. Өзүнүн көрсөтүү мөөнөттөрү бар. Ошонун бардыгы бузулуп атпайбы? Мен ошону айтып атам силерге. Азыркы жообуңар туура эмес. Бул процедура боюнча. Биз регламентти бузуп көнүп калганбыз албетте. Эми мындай. Сот тандоо кеңешинин сиз Чынар айым, кечиресизби? Фамилияңызды эстей албай калдым. Баарыңар эле жооп берип койсоңор, бизде азыр Кыргызстанда сот системасы, соттор көз карандыбы же көз каранды эмеспи? Кыска бир сөйлөмдөн жооп бергилечи. Бийликтен көз карандыбы же көз карандысызбы? Жооп жок, рахмат. Мына унчукпаган мындай макул болду деген сөз бар да. Сиздерде туура түшүнүп атам. Судьялар кеңеши мына президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовго кайрылып, биздин жогорку соттун төрайымына укук коргоо органдарынан басым болуп атат. Басымга кагылды. Буга чейин тарыхта мындай болуп көргөн эмес деген кайрылуу жасады. Жогорку соттун төрайымына укук коргоо органдарынан, өзгөчө ГКМБдан мыйзамды тебелеп, өзүн билемдик кылып, басым кылып атышат деп. Ошого кандай жооп бересиңер силер? Макулсуңарбы? Сотторду силер тандайсыңар дедиң. Сот системасынын өзөгүн, каймактарын, адилеттүү адамдарды силер тандашыңар керек да. Ушуга пикириңер барбы? Жооп жок, рахмат. Жооп бересиңерби? Жооп жок. Рахмат. Эми менде башка суроо жок, рахмат. Далабаевич. Азыр бизде конституциялык реформа болуп атпайбы? Май айында булар иштей береби? Ким жооп берет? Ким жооп берет? Жооп бербейсиздерби? Канат Керезбекович. Канат Керезбекович. Кечирисиздер, суроону кайталап Конституциялык реформа болуп атат азыр. Булар конституция күчүнө киргенден кийин иштей береби? Эми урматтуу кесиптештер, урматтуу Дастан Далабаевич, референдум 11 апрелде болсо, ошондо референдум эл кандай колдосо, конституция өзгөрсө, ошо өзгөргөнгө ошо жерде жазылган, эгерде конституция колдоо алынса, анда булар жаңы атайын орган түзүлүп атат. Ошол орган түзүлгөнчө булар иштей берет. А так булар жоюлат, Ал орган күчүнө киргенден кийин жоюлат. Совет судьядан сурайымчы турагандан. Мындай суроо болуп атат да, обязательно ли должен член Совета по отбору судей обладать, хотя бы юридическими знаниями? Он же должен разбираться, кого отбирают, как отбирают. Да, обязательно. Обязательно, да? Да, обязательно. Значит, вот все кандидаты имеют юридические знания у них Да, есть. юридическое образование высшее. Так. Тогда я вот один вопрос задам всем кандидатам. Большая просьба. Хотя бы вкратце расскажите, кто вы, чем занимались вообще. Вкратце буквально, где работали. Потому что резюме вот только сейчас дали. Дюшеналиев Булаткан Дюшенович работал адвокатом, в судебном департаменте работал, начальник управления судьей работал,
Сейчас в данное время работаю адвокатом. Стаж работы более 20 лет. Хорошо. Юридический стаж. Микрофон. Арзбаев Алмазбек Субаналиевич. По 2007 года работал помощником депутата в Югорской Кенеши. Затем с 2007 по 2018 год работал судьей Сузакского районного суда. Затем заместителем председателя Жалабатского областного суда. С 2018 года являюсь адвокатом. Сатылганов Бахтбек Идрисович. С 91 года работаю в судебной системе. Судьей Базар-Курганского района с 2010 года. На сегодняшний день я работаю адвокатом. Адвокат болып іштейсіз, Да, Хамчубеков Ширалы Равшанбекович. Стаж работы в качестве судьи более 15 лет. В настоящее время судья Верховного суда. Сулайманов Жолдошбек Атакевич. Работал 25 лет в системе прокуратуры. С 2013 года работал в военном суде, зампредседателем военного суда. С 2017 года нахожусь на пенсии. 2016 год был членом дисциплинарной комиссии. Здравствуйте, меня зовут Джолдошева Лунара Чаткалбековна. С 2000 года работаю в аппарате Джоорх Кенеши. Где аппарат? В аппарате Джоорх Кенеши. Саламатсыздарбы. Барктабасова Эльмира Викторовна. Иш жолумду сот системасында баштагам. Азыркы күндө 2015 жылдан бери Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда судья болуп иштейм. Ага чейин соттун аппаратында иштегем, Талас областык сотунда иштегем. Жана жеке адвокат катары иштегем. Рахмат. Здравствуйте. Динара Качканалиева. Работала юристом в частных структурах, потом была судьей межрайонного суда. И после этого работала в частных структурах юристом. Денеев Мират Сагынбекович. 1999 жылдан баштап сот системасында иштеп келатам. 22 жыл болду. Сот отурумунун катчысы болдум. Сот аткаруучу болуп иштегем. Сот департаментинде башкы адис, андан кийин начальниктин орун басары, начальник болуп иштедим. 2010 жылдан бери судья катары Чүй райондук сотунда иштедим. Былтыр 20 жылы июль айынан бери Бишкек шаардык сотунда судья катары иштеп атам. Рахмат. Эми бүт барында юридикалык билим бар экен. Мен мындай сунушту киргизет элем да. Силер азыр шайлангандан кийин ачык иштегиле. Ушул видео тасмаларга жазып, судьялардын собеседование болгондо, талапкерлердин собеседование болгондо видео тасма жазып, ошун себеби бир топ эле ушундай сөздөр болгон. Совет по отбору судей ушул жерде коррупцияда бар деп кээ талапкерлер келип бияка айтышкан да. Чтобы такого не было, я думаю, что вам нужно работать прозрачно. И самое главное, внимание обращать на декларации кандидатов. Спасибо большое.